Ишкерди эгерде уй деп санай турган болсок, ал сиз сабап ичип аткан уй дейм. Аны милиция, нар жактан улуттук коопсуздук кызматы шарт эле таладан тутуп эле союп жеп коюп атат да. Ошондой саган уйдучу, ошону президентке айтып, мунуну кой дейчи, муну камай бербесинчи. Сот болсун, башка болсун деп айтсаңыздар болобу деген. Дурус, мындай. Президентибиз январда указ чыгарган. Ошондо так кесе жазган, жана сен айткан. Бизнесмендерге иш козгогон токтотулсун деп. Мына азыр иш козголбой калды. Прокурорлор азыр уруксат бербей калды. Иш козгош үчүн прокурордон уруксат сураш керек. Азыр уруксатты бере элек. Менин маалыматым боюнча бир да бизнесмен иш козготпой атат азыр. Салыкчылар текшериш үчүн предписание алып барат. Ага да прокурорлор азыр уруксат бербей атат. То есть президентибиздин указы бизнесмендерди текшербегиле, ошопко кыйнабагыла, кустуризацияны токтоткула, кыйнабагыла, жеке менчик адам укугунун баягы ажырагыс бөлүгү жеке менчигине асылбагыла, бизнес өнүксүн, бизнес өнүккөн мамлекетте эл бактылуу жашайт. Жогорку кеңештин ушул чакырылышын мен абысындардын чакырылышы деп башта айткан элем, ошол сөзүм ырасталып атат. Себеби азыр көрүп атам, бир-эки депутат бири-бири менен абысындарча айтышып атат. Андан көрү чыгып мушташа кетсе абийир болмок деп ойлойм. Анан дагы бирөөсү кадырын издеп жүрөт, таппай атат. Эми мындай болоору баштан эле мага белгилүү болчу. Эмне үчүн? Себеби бул парламентте жанагы плюрализм, парламентаризм деп кыйкырган ушундай бир көтөргөн идеясы бар Текебаевтар жок. Же болбосо темирдей тартип деп кыйкырган, ошол темирдей тартип деген идеяны туу кылып көтөрүп чыккан Мадумаровтар жок. Бул жерде баягы саясий системаны андай жолго салалыбы же мындай жолго салалыбы деген талаш дагы болбойт. Себеби андай идеяга бай, ошол идея менен куралданган бир дагы парламентарий жок азыр. Азыр бул парламент болгону ошол жеке, жөнөкөй, бири-биринин ортосундагы кадимки абысындарча аймашкан, аңдышкан, тытышкан, айтышкан гана парламент болот. Ваш доктор Алибеков Москвадагы ар бир кыргызстандыктын саламаттыгынын нагыз сакчысы.